Саламатсыздарбы? Барыңыздар орун алып отуруп алсаңыздар, кечебизди баштайлы. Элесиң элдин эсинде аттуу эл акыны Элмирбек аттуу китептин ачылышына кош келипсиздер. Elmirbek'tin baldarın el gayet şart salandı. Yeselim ustat Elmirbek ulu gölelem men mindep. Бегалдын окшойт. Ошол акимда терең ыраазычылык атын тапшырып, ошол аташы менен тапшырып коелу. Ошондой эле биз дагы ошол ыраазычылыкка тауып келдик атайын. Аймагым элинин атынан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кызыл өзгөрүш айыл өкмөтүнүн башчысы Усманова жана Акчалай сыйлыгыбыз менен сиздерди дагы бир жолу Мелисованы куттуктап коелу. Мелисова сизге бул аздык кылат. Элесиң элдин эсинде эл акыны Элмирбек аттуу китептин жаралышы, жанданышы, жарыка чыгышы бул бекеринен эмес. Бул китеп абдан кызыктуу жазылыптыр. Ооба, мен окуп чыктым. Белгилүү жазуучу, акын, публицист, ойчул агабыз Мелис Арыпбек уулу, кыргыздын гениалдуу төкмө акыны, оончу, ырчы, тегеле төгөрөгө төп келишкен инибиз раматылык Элмирбек Иманалиев жөнүндө абдан сонун эскерүү жазыптыр. Бул китептин бир оригиналдуулугу ошол Элмирбектин бир эле бала кезиндеги өмүр баянын сүрөтөбүздөн ошо Элмирбекке болгон башка атактуу акындардын, атактуу инсандардын ой пикирлери да келтирилген. Бир топ интервьюлар келтирилген. Алардын баардыгы органикалык түрдө бири-биринин төп келише тургандай кылып жазылган да. Аны менен катар дагы кыргыздын дагы бир чыгаануулу Зайырбек Ажыматов жөнүндө пикирлер бар, Сүйүнбай Бөрбаев жөнүндө пикирлер бар экен. Бул эми ошол Мелис байкенин жазган китеби бул биринчи эле тому экен. Менимче дагы уланат окшойт. Анткени ошол каарман, негизги каарман Элмирбек Иманалиевдин ошол таланты, анын чыгармачылык баягы көлөмү мындан ары дагы көп изилдениш керек. Өзү жаш кетсе дагы бул жигит бир чагылгандай чарт этип кыргыздын маданиятына, адабиятына өзгөчө из салып кетти. Анын артынан ээрчиген өзүнчө эле бир чоң чыгармачылык мектептер пайда болду. Бүгүнкү күндөгү аламдаштыруу заманында биз ага туруштукту кантип беребиз? Бир гана өзүбүздүн кыргыздын маданиятын, адабиятын ушул идентификалыгы менен бере алабыз да. Вот ошого эң сонун бир өзүнчө эле бир телегей тегиз келген ушундай бир сонун эме болчу да, инсан болчу. Демек бүгүнкү бет ачар болуп аткан китептин негизги баалуулугу ушунда. Эмне боюнча? Да, макул. Айтып атпайсыз, өткөндө мен катуу шагым сынды. Да. эмне себептен сынды ошол себеби? Анткени биздин азыр улуттук идеология боюнча кандай абалда калгандыгыбыз, баягы журтта калган балага окшоп темселеп жүргөндүгүбүз баарыбызга белгилүү. Эмне үчүн мен шагым сынды деп айтам? Эч кимдин оюна келген эмес. Былтыр Конституциялык кеңешмеде мен 3 катары кирип, президент Жапаров менен макулдашып, ошол мамлекеттик катчы деген кызматты жоготуп жиберген катчылык кызматын мен киргизгенмин. Автору мен болгонмун. Ошодон бери аны багып, анын баягы иштерин эме кылып, бир 4-5 конференцияларды өткөрүп, анан президенттин макулдугун алып, баарын макулдагандан кийин анан капыстан эле башка кишиге ыйгарылып калды бул кызмат. Ошол эле болду, андан башка эч кандай ой деле жок, андан башка эч кандай ызачылык деле жок. Анын баары өттү кетти, эмоция менен айтылды. Ошол. Садыр Нургожеевич менен мамилеңиз кандай? Жакшы, эң сонун мамилебиз жакшы. Эгер сизге кызмат сунуштаса барасыз? Эми кандай кызмат? Кандай кызмат? Себеби мен эмнеге барбайбыз? Барабыз, бирок мен ушул өзүмүн табитиме эмес, өзүмүн колума келе турган кызмат болсо. Мисалы үчүн мен өмүр бою билим берүү, илим, маданият саясатында
кызмат кылып жүргөн кишимин. Мен физика математика илимдеринин докторумун, мен профессормун, министр болуп иштедим, депутат болуп иштедим. Эмнеге барганга болбосун? Анткени ансыз деле бизде азыр интеллектуалдардын дефицити азыр абдан катуу болуп атат. Аны баарыңар көрүп эле турасыңар. Төө десе б деп, б десе төө дегендердин баардыгы ушу кызматка жүлүнүп, ошонун акыбалы мына бүгүнкү абалга алып келип атат да. Siz ayttыңыз, мен инимди баламды жумуштан алды, мага баа. Ал дагы эмоция менен айтылган, ооба, мага ошондой эмелер, эскертүүлөрдү беришкен. Анан ошону мен чында алдын алып жазышка аргасы болдум, анткени бирок баары иними жумуштан алышты кийин. Садыр Нуркожоевич ошол боюнча байланыштыңызбы? Жок, байланышкан жокмун, байланышка мүмкүнчүлүк да болбой жатат. Бирок байланыштын деле зарылчылыгы жок деп эсептейм, себеби убакыт өтүш керек. Себеби эки тарап баардыгы эле эмоционалдуу болуп атышат. Бирок мен дагы бир жолу айтам, биздин тагдырыбызды чече турган маселе бүгүнкү күндө именно улуттук идеология. Эгерде биз өзүбүздүн ким экенибизди даана кандыра айтып, ошол иш жүзүн ашыра албай калсак, анда биздин келечегибиз абдан бөдөңүп калат. Сиз ошону Садыр Нуркожоевич болот деп эсептейсизби? Инисинин жумуштан алынышы Жок. Бул мен ошону ачык эле айтып жүрөм. Бул жерде эч кандай силер журналисттер интрига кылбай эле койгула. Садыр Нуркожоевич бул жерде эч кандай чечеси деле жок. Бирок Садыр Нуркожоевич курчап алган, атайын өздөрүнүн жекече кызыкчылыгын Кыргызстандын келечегине түкүрүп койгон адамдар отурушат да. Отурушулардын кылганы. Мен буну дайыма ачык эле айтып жүрөм, чынында эле ошондой. Элмирбек акындын дүйнөдөн өткөнүнө 1 жылдан ашты. Бул баягы кыргыз маданияты үчүн аябай оор жоготуу болду. Анткени азыркынын токтогулу, азыркынын алып акыны десек болот. Элмирбек баягы кыргыз маданиятына кошкон салымы абдан чоң эле. Ал жөн эле төкмө акын катары эмес, композитор катары, жамакчы катары, жомокчу катары көптөгөн жанрларда өзүн көрсөткөн абдан таланттуу акын эле. Аларды абдан эрте жоготтук. Бирок ошого карабай, баягы акын өлбөс болсочу дегендей, акындын артында калган мурасын биз Кыргызстандын элине, жаштарыбызга көбүнчө билдириш керекпиз. Ошо билдирүүнүн бир жолу катары ушул китептерди жаратуу акын жөнүндө. Анан Мелис Арыпбек агабыз ошол атайын китеп жазып, анын өмүр таржымалы үй бүлөсү жөнүндө, акындын баягы көп эл билбеген, калың журт билбеген жактарын ачып берип, окуяларын ачып берип, баягы чыгармаларын жазып калтырып, эскерүүлөрдү калтырып, жакшы бир китеп жазды. Мага абдан жакты, жөнөкөй тил менен. Анан баягы окумдуу кылып жазган экен абдан. Азыркы айтканда баягы жаш дагы, кары дагы түшүнө биле тургандай бир китеп жазган экен. Ошонун азыр бет ачарын өткөрүп атабыз. Баягы китеп аз гана санда чыгарылган экен. Мен ойлойм, баягы азыр келген адамдардын баардыгы ошону окуп көрүп, мүмкүн мамлекет тараптанбы, мүмкүн жеке тараптан спонсорлук кылып, аны көбүрөөк санда чыгарып, Кыргызстандын көбүрөөк баягы айылдарына чейин жеткиргенге аракет жасаш керекпиз деп. Андан тышкары эми акындын артында чоң мурас калды. Ошону элге жеткирүү боюнча, жаштарга жеткирүү боюнча ырларын, баягы саптарын, төкмөдөгү баягы жашоосун көбүнчө үлгү катары алып берүүдө биз дагы көптөгөн кадамдар жасаш керекпиз. Ошол жааттан азыр мына ар ким ар кандай сунуштарын айтышты. Биз дагы өзүбүз тараптан бардык аракетти жумшайбыз. Эми мага ушундай чакыруу келип калыптыр. Бул Мелис байкени Арыпбек уулун мен көптөн бери тааныйм. Коомдук уюмдарда чогуу жүрүп калып таанып калдык элек. Анан эми кызматта жүргөндө чалыптыр, убакытта бир келип бербейсиңби дегенден. Анын өзүңүз айтып атасыз, коопсуздук биринчи орунда турганына карабастан, жумуш болбостан мадани иш-чараларга келип катышып атасыз. Бул маданият деген бул эң негизи да. Маданият жок, кандай жашоо болот? Биз Кыргызстан маданиятыбыз менен келатабыз, ушу менен сактап келатабыз да Кыргыз. Улуу Кыргыздын маданияты менен келатабыз да. Ана маданиятты туура замандабасак, эгерде биз маданиятты сактай албасак, манатты өркүндөтө албасак, биз анда мамлекет кура албайбыз. Анда коопсуздукта камсыздай албайбыз. Бүт маданияттан байланыштуу. Маданият менен билим өкө чогуу да. Анан бу жерден бөлүп коюп, коопсуздук өзүнчө болуш керек, анан маданият тармагы өзүнчө болуш керек, китеп мындай болуш керек, анан билим жагы тигиндей болуш керек деген болуп, баары биз комплекстүү бир эме да, байланыштуу. Бири-бири менен бүт тыкыз байланыштуу. Ошон үчүн маданият өң өлүп жатат. Эгерде биз маданиятты көтөрө албасак, маданиятты
керектүү деңгээлде кармай албасак, мамлекеттик деңгээлде, жогорку деңгээлде кармай албасак, биз мамлекетти мындай өнүктүрүү, мондай чоң деңгээлге алып чыгабыз деген бул болбогон сөз. Ошондуктан мына биз чарага анча-мунча убакыт болсо да таап, ошого келип катышып, ушеки Элмирбек тууралуу жазган китебин алып кетейин деген ниет менен келип калдым энем. Мен Сарыпбек байкени билем, көп кишилер жөнүндө, көп инсандар жөнүндө китеп жазган, арабызда азыр жашап аткан адамдар, замандаштар жөнүндө жазган, өтүп кеткен адамдар жөнүндө эскерүү жакшы китептер жазган. Ошон үчүн мен ал кишини да сыйлап, чакыруусун урматтап, атайын келип, азыркы иш-чараларга катышып кетип атам. Мен биринчиден ушул Маданият министрлиги менен анан ушул улуттук китепкананын жетекчилерине таазим этем. Өзгөчө Чыңгыз Айтматовдун залында андан кем эмес Залкар Элмирбек төкмө акын, ойчул, манасчы, даанышман акындын Элесиң элдин эсинде эл акын Элмирбек аттуу китебинин бет ачарын ушул жерден уюштуруп атканына мен китепкананын жетекчилерине ыраазычылык билгизип кетем. Эми бул жерге Элмирбектин эң жакын адамдары, көрөрмандары, сүйөрмандары, анан өзгөчө Элмирбектин артында калтырып кеткен түрүү энциклопедия катары өзүнүн өлбөс өчпөстүгүн даңазалап кеткен аны шакирттери келип атат. Ошондой эле Элмирбекке 3 эркек 1 кыз жаратып төрөп берген келинчеги Нурзат да келип катышып атат. Жана ошондой эле силер аркылуу, журналисттер аркылуу интернеттен жарыяланып, ушул күнү бет ачар деген китепке келип аткандарына баарына мен ыраазычылык билгизем. Себеби Элмирбек замандын гана эмес, болочок муундарга дагы үлгү боло турган, ар намысын ойгото турган, улуулуктун уңгу башатында турган улуу акын, залкар ойчул, керек болсо ушул замандын жигиттердин арасындагы сырттаны Элмирбек экени ал даңазалап кетти. Көрсө ал көп кырдуу, көп сырдуу, таланттуу акын экен. Төкмө гана акын эмес, ал Элмирбек жазма гана акын, кара сөздүн да каймагын калпыган улуу ойчул, терең даанышманын билгизип кетти. Мен ошол китепти 1,5 жыл баш көтөрбөй, Элмирбек менен бирге төрөлүп, бирге жашап, ошондой эле бирге бул дүйнөдөн аны менен өтүп кетип, кайра тирилип келгендей болуп жазгандыма мен бир чети сыймыктанам. Бирок бул өтө оор түйшүк болду. Болгону бул биринчи гана китеби, анан экинчи, үчүнчү китебине дагы маалыматтар даяр. Аны менен ал китептер жарык көргөндө дагы ушул жерден жолугушабыз. Рахмат силер келип ошо мага көңүл бөлгөнүңөргө.